Кыргыз кодекси аялдардын сыпаты. Орозбек Төгөлбаев Кыргыз билим берүү академиясынын окутуучусу. Элибизде илгертен бери аялдардын сын сыпатын талдап, жакшыларын даңктап, начарларын мисал кылып, кылымдан кылымга, ооздон оозго өткөрүп, аңыз кылып айтып келген эмеспи? Биз ошол айтылгандарды сыдыргыга салып карап чыгып, айрымдардын дагы бир жолу элдин элегине сунуш этүүнү оң көрдүк. Бүгүн өз турмушубузда дагы алтын согончок, жез түркүктөр, жабылуу кара ингендер, берекелүү сарамжалдар, ак жолук делбирлер, ошону менен бирге дүр кабак чабдарлар бар экенине абай салсак, өз жашообузду мүмкүн болсо асылдар менен өткөрсөк, ал эми начарына туш келсек, аларды жакшы кылып тарбиялап алсак. Алтын согончок, жез түркүк. Кээде алтын согончок, жез шыргый деп да айтыла берет. Бул аялзаттын асылы, эң мыктысы, тунугу. Бул сапатка зайып ак уул, кызыл кыз төрөп, очор бачар бактылуу эне болгон чагында жетет. Неберелерди да бойго жетип, үй жайлуу болуп калат. Укум тукуму өзүнчө эле бир чакан айылдын элиндей. Бала бакырасы акыл эстүү, өңдүү түстүү, бардыгы тең мыкты чыгат. Алган жары журттун аксакалы, эл атасы болот. Зайыптын өз аты айтылбай, ума эне, алтын согончок эне атка конот. Байбиченин сарамжалы артыкча, улгайса да маңкайып, жез шыргыйдай түп-түз керилген, жез түркүктөй баарына калканч, таяныч болгон кези болот. Төгөрөктүн төрт бурчунан ар кайсы элден куда сөөк күтөт. Атак даңкы узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына кетет. Жакшылык, жамандыкта, той топурда эл журттун акылчысы, каада салтын сактоочусу болот.